Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Пульс денсаулык программасы жанынан алып баруучусу мен Айнагүл Турдоева. Бүгүн биз сиздерге Сибир жарасы жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студияда Ош шаардык клиникалык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы, башкы инфекционист, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Тойтонов Исламбек Тойтонович конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульс денсаулык программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмесе айтсаңыз, Исламбек Тойтонович, бул Сибир жарасы кандай оору жана анын канча түрү бар? Бул жакшы тема болду. Бүгүнкү темабыз жаңкы сибирский язва деп атасы дегендей эле, бул кыргызча күйдүргү деп коет. Мурун күйдүргү деп айтылат эле, кийин Сибир жарасы деп айтылып келатат да. Бул Сибир жарасы деген зоонозный заболевание деп коет. Болбосо мындайча айтканда малдан жуга турган гана оору да. Бул малдан жугат, адамдан адамга эмесе, только малдын убактында жуга турган. Бул эмнеге малдан деп айтканыбыз себеби, көбүнчө бул малдар жер менен баягы чөп жеп, жерден малга жугат, малдан адамга өтөт. Кайсы убакта жугушу мүмкүн, бул баягы Сибир жарасы менен ооруп калган мал ылаңсып, ооруган болуп калат да. Ал деген уже малдын жата калып неме кылганы, анан кийин аны билбей ошол ээси малды союп коюшу мүмкүн, же мал өзүнчө жыгылып өлүп калышы мүмкүн. Ар түрдүү немелер болот, ошого каратып анан кийин неме кылат. Бирок көбүнчө Канча түрү бар бул оорунун? Бул ооруда основной эки түргө бөлүнөт. Бирөөсүн кожный форма деп коет, экинчиси генерализованный деп коет. Көбүнчө 98% ушу кожный формасы деп коет. Мында жаңы карбункулга окшогон немеси болот, розага окшогон түрү болот, баягы шишип кеткен едеметозный деп коет, андай болот кожный формасы. Бул 98% уже выздоровление, почти выздоровление болот. Айыгат дегеним. А берги генерализованный формасы баягы таркап кеткен, мында ичеги кишечный формасы болот, өпкөгө өтүп кете турган болсо легочный формасы, анан канга өтүп кетиши мүмкүн. Мына бул генерализованный формадан баягы бейтаптардын өлүмү 100%ке чейин болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде дарылаш кыйын. Анан жана айтып кеттик, бул эмне деген зооноз деп айтасыңар, эмнеге кантип айтасыңар дейт. Только бул малдан жуга турган оору да. Башка эч жактан келе турган эмес. Бул өзүнүн эле огородундагы өзү баккан малдан ошодон эле жуккан эле оору болот да. Эми бул жукту деп анан кийин көбүнчө муну баардыгы эле биле беришпейт. Союп койду, болтур баягы обычно бизде кыргыздарда немелер дейт, ооруган малды союп койгондо муну деңгене кылып 5-6га бөлүп таркатып ийиши мүмкүн. Андайлар көп болуп атат. Мына акыркы жолу эле мына январь айында 2 катталды ушундай. Бир кошунасынын торпогу ую өлгөндөн кийин кошунасын чакыра союп бер дейт. Союп бергенден кийин ошо киши бир 2 күндөн кийин бизге келди. Ошо колуна бир жара чыгып, ушинтип атам дегенден жаткыздык. Жаткызсак, анын эми ал жерде кармаган көп эл болот да. Аны кармашкан болот, ичегисин жуугандар болушу мүмкүн, башкалар да болушу. Алардан калса бирөөсү келип анысынан кийин жатты, бирок текшере келгенде чындап эле баягы Сибир жарасынын немеси чыгып атат да. Бул жара пайда болгондо дененин кайсы бөлүгүндө пайда болушу мүмкүн? Же айырмасы жокпу? Жок, айырмасынан дагы дене бул туура суроо болот. Себеби баягы кайсыл жерде баягы Сибир жарасынын немеси кайсы жерге тийсе, биринчи контакт деп коебуз го. Мисалы үчүн кармап атканда колуна бир жарасы же кесилген жери болсо, именно ошол жер гана жараланышы мүмкүн. Тетиги аны баягы кожный форма деп айтышыбыз мүмкүн. Колуна баягы жара чыгып, кара так пайда болот дагы ошол жерден башталат. Анда жаңкы генерализованный дегенибиз бул баягы Сибир жарасы ооруган малдардын немесинде, сарайында баягы аба аркылуу же неме аркылуу жугуп калышы мүмкүн. Анда же өпкөгө же ичеги карынга өтүп кетет. Ал жактан жугушу мүмкүн. Белки сойгондордугу кол баягы контакт болгон, колунда болгону гана неме кылса болот да, жугушу мүмкүн ошондо.
Азыркы учурда ушул оору менен, ушул илдет менен катталгандар барбы сиздердин бөлүмдө? Ошону азыр айтып кетти, ошо жаңкы баягы кошунасынын торпогун союп, ошол каттап жакын эле болду. Ал деле чыкканына бир 10-15 күндө болуп калды. Жатып чыгып кетип бир жакшы убагында эле келген экен, убагында дарылаганда эле жакшы неме болот. Экинчиси дагы келген, экинчиси дагы жакшы чыгып кетти. Анан эмнеге дагы айта турган нерсе, бул көбүнчө баягы жайлоого чыкканда малдар чыгат, анан ошол жакта жугуп калышы деле мүмкүн. Бирок анда көптөрү баягы колуна чыгып калса, көптөрү маани бербей коюшат да. Качан мына жер айыкпай неме болгондон кийин келип калат да. Андай кылышка эч туура эмес. Сразу колго бир нерсе чыкты, сөз көрүш керек да. Анан баягы ылагысып калган, ооруган малдар болсо, сөзсүз ветеринарга айтып, текшертип, анан кийин сойгонго, аны таркатканга уруксат алыш керек да. Жөнү жанагындай болуп, ушундай кылып билип туруп ооруган малды таркатып турган болсо, булар прокуратуранын үстүнөн иш козголот. Себеби бизге баягы Сибирь жарасы келди дегенден кийин санэпиднадзорго жөнөтөбүз. Бизде ушундай сибирский язва келди, жарасы келди, ушундай десе, алар бар уже текшерип башталат. Ким ал этти ким алган, ким жеген, кайсы үйгө бөлүнгөн, канчага бөлүнгөн, баардыгы текшерилет булар. Көрүүчүбүздөн суроо экен, анан кийин маегибизди уласак, бул оору жугуштуубу? Эгер жугуштуу болсо кантип жугат? Жугуу жолдорун айтып бериңизчи дейт. Азыр эле айттык го, мына баягы ооруп аткан малды союп атканда, сойгон кишинин колунда же жарасы же кесилген жерлери болсо, ошого ооруган малдын каны же башка нерсеси тийип калса, ошол убакта жугат да. Башка ашыкча башка жактан жуга койбойт бул. Имени ооруган малдан ошондуп атканда гана жугат да. Мисалы үчүн былтыр мурунку жылдары бир үй бүлөдөн дагы ошондой эле дагы неме өзү союлган, просто малдын ооруганын же оорубаганын билгенби, дагы бөлүп туруп 6 жерге жөнөтүп ийген да. Ошолордун ичинен 6 жаткан. Жатып неме болду? Бирок текшерип келсек, анда да Сибирь жарасы чыкты, бирок жатып дарылагандан кийин баары жакшы чыккан болду. Эгер ошондо жөнөкөй болуп жаңкы легочный, кишечный деген формалары боло турган болсо, анда алып калыш, неме кылып калыш бейтаптуу кыйынчылыкка оор түшөт да бул. Мына ушул Сибирь жарасынын азыркы биз маек кылып аткан темабыз Сибирь жарасы болуп жатат. Ушул Сибирь жарасынын алгачкы белгилери кантип башталат? Алгачкы туура баягы малды айтып атат, дагы эле ошодон баштайлы. Малды сойгондон кийин, ошо союп аткан адамдын 2-3 күндөн кийин колуна бир кичинекей кызыл нерсе чыгат, кычыша баштайт да. Бул демек мал сойгон адамга гана жугуп, андан кийин башка адамдарга жугат да. Аны кармап баягы немеси бул. Ошондон кийин баягы кызыл нерсе чыгат, кычышат бир күн анан кийин кычып калыптыр, бир чагып алса керек тиги деши мүмкүн. Жок, аны тийип койгон сайын ал чоңое берет да. Чоңойгондон кийин анан кийин ал жер кансырап туруп, ошол жерге бир кара так пайда болот. Ичине койгон кан болуп, неме болот. Анан башкалардан айырмаланып, бул ошол жаранын оорубайт да. Ийне менен сайса да. Оорунун аты айтып тургандай эле бул жара болуп башталат экен, Күйдүргү деп коет. Күйгөндө болуп калат да жара. Бирок ийне менен сайсаң да ал жер оорубайт. Ошонусу менен башка оорулардан неме болуп кетиши мүмкүн. Дене табы көтөрүлөбү? Дене табы көтөрүлөт, көңүл айныйт, кускусу келет, баягы беркине легочный форма кишечный десе жөтөлүшү мүмкүн, ичи өтүшү мүмкүн, андайлар дагы боло берет да. Демек биз билип алдык алгачкы белгиси кантип башталаарын, Ушул алгачкы белгилери башталганда эмне кылуу керек? Кимге кайрылуу керек? Аймакта жашагандар эмне кылуу керек? Шаарда жашагандар кимге кайрылуу керек ушул боюнча? Бул деген эме көбүнчө бул жаз мезгилинде баягы күн аябай ысып, чөптөр куурап, малдар уже жерде чукулай баштаганда ошол убакта пайда болот. Бирок мунун белгисин эч ким биринчи меники күйдүрүү болуп калып, же Сибирь жарасы болуп калып, эч ким айта албайт аны өздөрү. Жугуп ошо чыккан эле просто колун тырмагып же неме кылып, ар нерсени коюп уже. Кээ бир жерде дарыгерлер дагы неме кылбайт, качан гана баягы кара жара пайда болмоюнча алар неме кылышат да. Сибирь жарасы деп айта алышпайт да. Ошон үчүн биринчи ошондой кичине эле белги пайда боло турган болсо, шаарда болсо шаарда поликлиника инфекционистке жөнөтөт, же айылда болсо райондогу инфекционистке сөзсүз келиш керек. Анан ал жерден көрүп диагноз алабы, же көрүп айтып берет. Бул Сибирь жарасы, бул жөн эле неме экен деп айтса болот да.
Бирок ошол убакта ошо баягы чыккан температурасы чыгып, ичи өтүп, кусуу ар нерсе болушу мүмкүн. Демек, дене табы көтөрүлүп, анан колунда, терисинде бир аз кызыл түс пайда болгондо дарыгерге сөзсүз түрдө кайрылып дарыгерге көрүлүш керек абзел, да. Жакшы. Эгерде өз убагында дарыгерге кайрылбаса, анда эмне болушу мүмкүн? Кандай коркунуч алып келет? Коркунуч эң жаманы ошодо болуп атпайбы? Ошол жерде турган ошо сибир жарасынан канга түшүп кетиши мүмкүн. Жаңы сепсис деп коебуз, баягы канда сибир язвенный палочкалар түшүп кетсе, уже сепсис да бул. Андан алып калыш өтө кыйын болот да. Анда уже кеч болуп калат. Эгер канга түшө турган болсо, же өпкөгө түшө турган болсо, уже кеч болуп калат. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул профилактика. Ушул ооруну жуктуруп албоо үчүн, ушул оору менен оорубай калуу үчүн эмне кылуу керек? Алдын алуу жолдору. Эми мында кимдер алдын алыш керек? Муну мал баккандар, чабандар, же тоого жайлоого чыккандар, ошолор өздөрүн неме кылыш керек да. Эми ал жерге барган ар бирин барып сен этият болом деп эле алар карашпайт. Неме болгондо баягы ооруган эле малды, мисалы үчүн ооруган мал билинип эле калат, баспай калат же жатып калат. Ошону сөзсүз ветеринарный врач чакырыш керек. Болгондо ошол башка эч нерсе. Эгер ошол жерден сибир жарасына неме боло турган болсо, ошол жер ачак болуп калат ошол жер. Себеби ошол жерден ооруп атпайбы? Жерден чукулап жеп тигип атып ошо малдар. Ал жерлерди ачак деп айтат. Ал ачак дегенде кайсыл жерден сибир жарасы чыккан боло турган болсо, ошол мисалы үчүн республикада көп жерде ачак болгон. Ушуга чейин жазылуу бар жерде жазылган. Просто көптөрү билбей ал жерде ар нерсеге иштетип атышат да. Ошол жерлер мисалы үчүн кара сууда кыйла санэпиднадзорлор билишет кайсы жерде кайсы ачак бар экенин. Ошого карата неме кылабыз. Бизге келгендерде ошо каяктан келдиң деп сураганыбыздын себеби ошодон болот. Кара суунун каягынан келдиң, же Каракулжандын каягынан, же Сузактын каягынан келдиң десе, приблизительно ачактарды билебиз, ошол жерден болсо көңүл ошол жака кетет да. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, сиз азыр айтып кеттиңиз, оорунун алгачкы белгилери жаныбарда деле байкалат деп айттыңыз да. Эгерде ошол жаныбарда малдан оорунун белгилерин байкап калса, ветеринардык дарыгерлер менен кантип байланышып иштешүү керек? Үйдө мисалы үчүн жаныбар кармаган адамдар. Эми жаныбарлар үйдө кармагандарды баардыгы эле мал ооруп калганда сөз ветеринар чакырат. Сибир жарасы эмес, башка эле болсо, мисалы үчүн жаныбарлар деле адамдай эле жөтөлүшү мүмкүн, ичи өтүшү мүмкүн. Ал баягы температура чыкканда алмал жатып калат. Аны сөз көргөзүш керек. Ал жерде бир эле сибир жарасы деп турган бул. Ал жерде бруцеллез деген оору бар бул жерде. Ал дагы аябай неме, андан сырткары жаңкы шарк немелери бар. Анда болушу мүмкүн. Ооруган мал сөзсүз ветеринарга көргөзүш. Бизде кандай кылат? Өлөрүн деле союп туруп, анан кийин баягындай бөлүп алмай тегиси бар да, ошондой кылбаса, ошондон да. Сөзсүз түрдө ветеринардык дарыгерди чакырып, кеңеш алуу керек. Кеңеш алыш керек. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул деле профилактика алдын алуу жолдоруна кирип кетет. Бул эмдөө боюнча айтып берсеңиз. Эмдөө ушул илдетке каршы эмдөө жүргүзүлөбү? Азыр жүргүзүлүп жатабы? Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз. Эми сибир жарасы эмес, эмдөө бруцеллез оорусуна эмдөө жасалат. Мисалы үчүн бруцеллез мына аквотный компания деп коет. Баягы кышындасы январь-февраль айларында аквотный компания малдын туушуна карата алдында жасалган болот. Атак баягы жайлоого кетип атканда жасалат аларда. Сибир жарасында андай неме кылбайт, просто ооруганына карата гана неме кылынат. Ата именно ошону иммуноглобулинди ал теги деген андай нерсе жок. Андай кылынбайт деле. Алдын алгангачы, алдында сибир жарасын алган деген кылынбайт. Просто неме болгону иммуноглобулин деп коет, эми сибир жаранын өзүнүкүндө. Ошондо гана колдонушу мүмкүн. Атак мындай кылып баягы бруцеллезге кылганда вакцинация, же берки оорулар кыла турган вакцинациялар кылынбайт. Ооруган кезде гана жасалат. Ооруган убакта айттык кой, аны сөзсүз ветеринар дарыгерге жөнөтүш керек, көргөзүш керек. Мейли кандай болгон күндө да кандай оору болсо, баары алар бир көрүп алар берет. Эгер чындап базарга алып чыга турган болсо, справка берет. Адамдарга же жей турган адамдарга сатып атканда же неме кылганда билинип калат. Ошон үчүн ветеринардын печаты колу болуш керек да ал жерде. Андан кийинки суроо көрүүчүбүздөн экен. Сибир жарасынын ачагы бар деп аксыда дешет.
Союз учурунан калган чындыгы барбы, ушул боюнча маалымат берип коесузбу дейт. Бул суроо аябай эле туура болду. Ачагы деп барды азыр баргы неме республика боюнча бардык жерде бар. Мисалы үчүн эң көп Сузак районунда болду, ачагылар канча мен билишимче. Базаркордун Каракулжада болду. Аксы районунда чыккан, Баткен жакта чыккан, бул жерден баардыгы ачак, баардыгы жазылып, картасы чызылып коюлган ал жерге. Кайсыл жерде Сибир жарасы бар деген ачактар бар. Аны эгер ушунчалык тактап билгиси келсе, санитарлык надзордо ушулар тактала турган картасы бар, картадан билсе болот. Кайсы жерде ачак бар экен. Ал өздөрүндө, Атайын карта кылып койгон буга, ошол кайсыл жерде ачак болгон, ошону рахмат. Андан кийинки сурообуз, бул жайлоодо үй шартында өз алдынча дарылангандар дагы жок эмес. Мындай учурда сиз кандай кеңеш бересиз? Кеңеш деген ал деген эме үй шартында деген мындай болбогон иш, андай болбойт. Үй шартында эч ким калтырбаш керек. Кичине эле көңүл ошо Сибир жарасына боло турган болсо, дарыгерге алып келиш керек мына. Анты үйдө карап тиги кылдым деген ошо ал жерде контакт деп коебуз, бири-бирине жугуу деген, алардын баардыгын андан кийин баягы медицинский наблюдение деп коет, баарын карап турулат да. Кайсы эмне чыктыбы, чыкпадыбы, анын иши көбөйүп кетет. Ошо кичине эле баягы колуна жара чыгып, баягы оорубаса, кызарып турса, сөз дарыгерге көргөзүш керек. Дарыгер андан кийин специалист инфекционистке көргөзөт. Мындай бир нерсе көп жерде бул жерде баягы тикен кирип кеткен турбайбы, тиги деп муну алып салабыз деп жарып коет да. Бул эң неме ошо именно ошо жаргандан кийин ошол жарадан чоңоюп, анан кийин көбөйүп кетет. Ошон үчүн себеби Сибир жарасы чыккан жерден эч качан кеспеш да керек, эч нерсе кылбаш керек. Жөн гана ачык коюп коюлат да. Ачык баягы таңып саңып отурат го, берке баягы неме болгондо, ириң болуп кеткенде, ириңин алышат, андай болбойт бизде. Наоборот, мындай ачык коюп неме кылып туруш керек. Демек, Сибир жарасынын алгачкы белгилерин байкаганда эч качан өз алдынча эле үйдө дарыланып алабыз деген ойдон алыс болуш керек. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, Сибир жарасы менен өлгөн жаныбардын очоктору боюнча айтып берсеңиз. Азыр эле ошо суроолор болуп атат. Өлгөн неме жаныбарларды барып өздөрүн ачак деп коет. Кайсыл жерден чыккан болсо, кайсы жерден болсо, же ошо мал ошол көмүлгө турган болсо, аны ачак деп коет. Аны ал жер ошо картага алынат. Мына жерде Сибир язбасы 2 метр глубина деп коет да. 2 метр ылдыйга түшүрүп, үстүнө хлордун извеси менен жаап, анан кийин неме кылып туруп, ал жерди картага алып коет. Мына жерде Сибир жарасы болгон деген да. Ошо эми бардык белгилеп тосушат да. Жок, белгилеп тосулбайт эле, калып кетет. Азыр көптөр уже эстен чыгып калды. Эми чыгып атат ошолор. Эми ошону бирок картада бар да, кайсы жерде ачак болгон. Эгер бир жерде бир Сибир жарасы чыга турган болсо, кайсы ачактан экен деп мындайча айтып изилдешет да. Ошол ачакпы же башкабы, жаңы ошондой да. Ошол жерде Сибир жарасынын очогу экенин кантип билсе болот? Ошол эгер боло турган болсо, мурун картада болсо, аны санитарлык надзор билет, кайсы жерде кандай чыкканбы, чыккан эмеспи. Биз деле мына бейтап келгенде сурайбыз, каяктан келдиң, мисалы үчүн Сузактан келдим, Сузактан кайсы жерден келди, кайсы колхоздон, кайсы совхоздон, мындайча мурункуларды эске салып болгондо анан санитарлык надзорго айтабыз да, бул жактан келген экен. Алар өздөрү текшере башташат да. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, дарылоо ыкмалары. Бул Сибир жарасын сиздер кантип дарылайсыздар? Эми баятан бери айтып келатабыз, тетиги кожный формасы, анан сырткы генерализованный форма деп атабыз. Кожный формасы жанагындай баягы мал сойгондо колуна жара чыгып, ошондо дарылайт. Анан кийин азыркы убактарда бул 100% выздоровление болот, эми каягат деген болгону башка эч кимге кошпойбуз. Дарылоо ыкмасына дарылар берилет, жанакы доксациклин, профлаксацин. Бирок колду баягы хирургтарга окшоп кесип, же неме кылып маз коюлбайт да. Ачык курук кармаш керек болгон. Бирок ошону узагыраак кармайбыз. Мисалы үчүн баягы жөнөкөй немеде кесип туруп 2 күн перевязка кылгандан кийин бүтүп калганда чыгара бересек, бизде андай эмес. Качан ошо жара катып, капкара болуп, аны түшөт, мындай өзү түшүп калат. Түшкөндөн кийин анан кийин анализ алынат, анан кийин чыгарылат. Ошоло бир 10 күндөн арзак бери жагы болот да. Эгер баягы легочный форма, кишечный форма деп турган болсо, бул оор болот. Бул көбүнчө эле летальный исход дейбиз да. Мындайдан айыктырыш өтө кыйыныраак болуп калат. Ага жетпей эле. Анан кийин дагы бир неме,
экстренный профилактика деп коет. Сен айттыңыз го, неме алдын алуу жолдору кандай деп. Экстренный профилактика дегенибиз кимдерге жасалат бул? Бул баягы ошо малды сойгондо баягы ичеги жуугандар, баягы кошо союшкандар, ошо менен контакт болгондорду экстренный профилактика деп коет. Аларды жөнүнө бул союшкан турбай, карап турбай дейт. Просто таблеткасын жаңы биз айткан сипрофлаксацин же доксацилини 5 күн ичирип коебуз. Баягы ошол жерде кимдир катышкан болсо. Мисалы үчүн bir жерде союшса, ошол жерде ким болсо ошонун баарына алдын алууга антибиотик берилет да 5 күндөн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Ардактуу Исламбек Тойтонович, сизге терең ыраазычылык, атайын убактыңызды бөлүп биздин студияга келип, элге кеп кеңеш бергениңизге сизге чоң рахмат. Анда эмесе сизге эркен микрофон. Мына эми жаз келатат, жаз келгенде баардык баягы чөп чыгат, чөп чыккандан кийин мал жайлоого чыгат, эми ошондо өзүбүздү этият кылып, өзүбүздү карап, ар бир ооруган малдын карап турушубуз керек. Бир эле бул жерде сибир жарасы эмес, башка оорулар деле көп. Жайлоого чыгат, жаңы бруцеллез оорусу деп атабыз. Мында жакшы билесиңер өзүңөр эмне болот бруцеллезден кийин. Башка шарп оорулар деген бар. Башка ошондо жайлоого чыгып, неме болгондо өзүңүздөргө этият кылып, баягы эпидемиологический баягы колду перчатка менен иштеп, колду жууп, баягы иштеп келген ошолорду сактасаңар, сиз да сак болосуз, силер сак болсоңуз, биз сак болобуз дегендей сөз да бул. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.